Премьер-министр Кубатбек Бороновдун тапшырмасы боюнча экономика министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматы жана мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте үчүнчү мамлекеттерден жана Евразиялык экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген медициналык буюмдарды жана жабдууларды каттоо боюнча баскычтуу алгоритм иштеп чыкты. Көрсөтүлгөн алгоритмде Евразиялык экономикалык биримдиктин бажы кодексинин 253-беренесине ылайык атайын бажы жол жобосу боюнча медициналык багыттагы буюмдарды жана жабдууларды ташып келүү боюнча каралган. Иштелип чыккан тартипке ылайык медициналык каражаттарга жана жабдууларга бажы алынбайт жана кошумча нарк салыгы салынбайт. Белгилей кетсек, жеке жана юридикалык жактарды медициналык мекемелерге жана калкка кайтарымсыз жардам көрсөтүү максатында медициналык каражаттарды жана жабдууларды Кыргыз Республикасынын аймагына ташып келүүсү боюнча алгоритм өзгөчө кырдаалдар режими маалында күчүндө болот. Бизнести колдоо боюнча кошумча чаралар көрүлбөсө жана экономиканы керектүү финансылык ресурстар менен камсыз кылбасак, экономикалык жигердүүлүктү калыбына келтирүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов брифингде билдирди. Өкмөт насыянын негизги суммасын кайтаруу боюнча мөөнөтүн 3 айга узартуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бирок азыркы тапта бул жетишсиз деп ойлойбуз. Жагдайга жараша насыяны кайтаруу мөөнөтүн дагы кеңейтүү зарыл деп эсептейбиз. Мындай чараларды калк үчүн керектөөчү жана ипотекалык насыяларга дагы колдонууга туура болот. Учурда бул механизмдер каралып жатат, деди Кубатбек Боронов. Премьер белгилегендей, бизнеси жеңилдетилген насыялоо программасына 14 миллиард сом каралган. Бүгүнкү күндө программанын алкагында коммерциялык банктарга ишкердик субъектилерге жеңилдетилген кредит берүү үчүн 4,2 миллиард сом бөлүндү. Анын 2,2 миллиард сому Финансы министрлиги тарабынан Улуттук банктын кредиттик аукциондору аркылуу 2 миллиард сом ишкердикти колдоого бөлүндү деп кошумчалады өкмөт башчы. Өкмөттүн антикризистик планынын алкагында 10 коммерциялык банк бизнести жеңилдетилген насыялоо боюнча иштеп жатат.